Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Башкара суу айылында салынып жаткан өзүбүздүн объектибизге келдик. Бул объектибиз өтө өзгөчө да. Анткени дегенде, сиз Америкага барбай, Европага барбай туруп, ошол өнүккөн мамлекеттегидей эле виллада же болбосо особнякта жашаганга толук мүмкүнчүлүк аласыз да. Өтө энергия эффективдүү салынган үй. Анткени дегенде бул жерде бир өзгөчөлүгү дуалдары сип панелден салынган. Сип панель болсо биз мурдагыда айтып кеткендей эле кышкысын абдан үйдү жылуу кармайт, жайкысын үйдү салкын кармайт. Жана ошондой эле бул жерде көрсөңүздөр болот, абдан чоң панорамный терезелер коюлган дагы, бирок терезелери дагы жөн эмес да. Терезелер дагы бул жерде атайын күндү өткөзбөгөн, күндүн нурун өткөзбөгөн терезелер коюлган да. Алар деген күндүн нурун өткөзөт да, бирок ысыкты өткөзбөй, үйдү салкын кармаганга дагы жардам берет да. Үй абдан чоң. Эгерде мындайча айтканда сыртынан алып туруп айтсак, площадь застройки 385 чарчы метрди түзөт. Үйдүн ичинде второй свет бар, почти 8 метр бийиктикти түзгөн, 7 метр бийиктикти түзөт го дейм. Үйдүн ичинде өзүндө спа зонасы бар, прачечный бар, ошондой эле очокконасы бар, террасасы бар. Террасадан бирөө эмес, террасадан 2 терраса бар. Биринчи этажда терраса бар, экинчи этажда терраса бар. Үйдүн ичинде болсо 4 уктоочу бөлмө бар. Бир уктоочу бөлмөсү мастер спальнясы менен, жана ошондой эле үйдүн ичинде тепловой насос коюлган, энергия эффективдүү терезелер коюлган. Бул үйдүн фасадына дагы Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан клинкер колдонулат, тамга деген клинкер. Кудай буйрса биз силерге аны дагы бүткөндөн кийин көрсөтүп беребиз. Эгерде сиз дагы ушундай үй салдырам десеңиз, канча сумма кетет деген сурооңуз болсо, бул үйгө биз ушул под евро ремонт деңгээлге чейин жеткизип бергенге биз $88.000 кызмат көрсөтүп берип жатабыз. $88.000 биз өзүбүз ушул үйдү толугу менен материал, работа, доставка жана башкасын баарын уюштуруп берип жатабыз. Эгерде сизге кандай үй экенин, үйдүн ичинде баягы нелер бар экен десеңиз, биздин видеонун аягына чейин көрсөңүз, биз сизге азыр кенен чонон баардыгын айтып көрсөтүп беребиз. Эми силерге биз үйдүн өзүнүн негизги планировкасы боюнча, өзгөчөлүктөрү боюнча кененирээк айтып берели да. Үй жогоруда айткандай эле 385 чарчы метрди түзөт. Бул площадь застройки, баягы сыртынан алгандагы ченеми да. Мынакей көрдүңүздөр, биз азыр 2026 жыл салынып аткан объекти, биз ушуну нөлдөн баштап фундаментинен баштаганбыз да. Фундаменттин бийиктиги болсо жерге 60 сантиметр кирген дагы, жерден чыкканы болсо 80 сантиметрди түзгөн. Анан бул үйдүн фасадына атайын клинкер колдонулат. Клинкер болсо кичинекей кирпичтер болот, билесиңер да. Ошол себептен ал аябай оор болот. Ошол весовой нагрузканы дуалган албастан фундаментти алсын деп туруп, атайын фундаментти ошого ылайыкталып, мына көрсөңүздөр болот, 10 сантиметр дуалдан бери чыгып турат да. Жана ошондой эле могул үйгө кирчү аба киргизип турган вентиляционный системалар дагы атайын ошого ылайыкталып, узунураак кылып чыгарылган да. Себеп дегенде бул жерге фасад жасалган да. Булар ошол фасад менен мындайча айтканда бетме-бет болуп, теңме-тең болуп калат. Үй абдан чоң, мынакей көрсөңүздөр болот, 80 сантиметр бийиктикте. Терезелери болсо мынакей. Терезесин да көрсөңүздөр болот. Терезеси комбинированный, сыртынан мондой болгон антрацит серый өңдөгү терезе. Үйдүн ичине кирсеңиздер болсо, үйдүн ичинде болсо ак өңдөгү терезе болуп калат да. Мынакей көрдүңүздөр, терезеде болсо атайын эме турат, өзүнүн пленкалары бар, атайын. Ошол күндүн нурунун ысыгын үйгө киргизбей, үйдү салкын кармаганга жардам берет. Мынакей үй өзү уланып келип туруп эле, бул жерден келип туруп эле биринчи этаждагы террасасы болуп калат. Булчу ушул террасадан биз үйгө да кирип кетсек болот, биз спа зонага да кирип кетсек болот да. Жана ошондой эле бул жерде очокканасы да бар. Жана ошондой эле артында болсо бассейни да болот да. Эми жүрүңүздөр, мен силерге үйдү баягы ичинен баштап көрсөтүп берейин. Негизи эле бул үйдү салып аткан кардарыбыз өзү баягы стройка жаатында иш алып барган байке экен. Стройкадан аябай жакшы кабары бар экен. Ошол себептен баягы Америкадагыдай кылып салдырып жатат десем адашкан болбойм. Сөйдөн бүт өзүнүн талаптарына, нормаларына баягы бизде курулуш кылып атканда көп учурда башында бир нерседен үнөмдөп коелу деп, анан аягында
ошол нерсеге кайра 2-3 эсе чыгым болгон учурлар көп болот да кардарлардачы. А бул байка болсо ошол нерсенин баарын бүт эске алып жатат да. Дагы бир жолу баса белгилеп кетчү нерсе, мына эшик маселеси боюнча биз ар бир клиентибизге айтып кетебиз. Сиз үй салып атканда, мисалы сиз менен биз офиске келгенде ар бир эшиктин баасын аныкташабыз депчи. Мисалы бир эшик бар, мисалы могул эшиктин канча сом экенин мен так билбейт экенмин, бирок могул эшик мисалы 70 000 сом болушу мүмкүн, 100 000 сом болушу мүмкүн, 50 000 сом болушу мүмкүн, 30 000 сом болушу мүмкүн да. Ошол сиз тандаган үйдүн эшигине жараша үйдүн да себестоимости кымбаттап же арзандайт да. Мисалы дубалдын бийиктиги, например, могул үйдө дубалдын бийиктиги 3 метр 20 сантиметрди түзөт, биринчи этаждын бийиктиги. Ар бир кошулган сантиметр это расход да. Анан мына могул жерден да көрсөңүздөр болот. Эшик дагы атайын 10 сантиметр чыгып турат беричи. Эртеңки күнү ушул жерге жана клинкерлер коюлганда бул эшик менен мындай ровен болуп калыш үчүн. Жүрүңүздөр, мына бул жерде чакан прихожканын немеси турат, террасасы турат да. Террасадан бияка өтсөк болот. Бул жерде да эшик турат, бул жерде да вход турат. Бул болсо үйдүн топкасы болот буюрса бул жердечи. Жүрүңүздөр, азыр мен үйдүн башынан көрсөтүп берейин буюрса. Азыр бул жерде кызуу стройка жүрүп жаткан учуру мынакей кирдик, бисмилла деп. Үйгө киргенде эле могул жерде көрсөңүздөр болот, азыр киргенде кадимгидей сезилип атат. Абдан салкын үйчү. Мынакей кененен прихожка, бул жерге шкафтарын сизге ойноп эле отургудай да. Мынакей бул жерде болсо өзүңүздөр билгендей постоянно биздики электрощит турат. Тигинен потолоктон бүт гофралар менен келген, гипсокартон чапталган, гипсокартондун сыртынан болсо шпаклевка берип, дальше баягы обои же ламинат эле покраска берип кетсе болот. Мынакей биз эми үйдүн өзүнүн негизги бөлүгүнө кирдик. Негизги бөлүгүнө киргенде оң жак бетинде бизде биринчи общий санузел турат. Мынакей общий санузел, бүт трубалары бар тең, вход, выход, суулар тең коюлган, влагостойкий гипсокартон коюлган, электромонтаж жасалган, ар бир клиенттин өзүнүн макулдашканына жараша да. Андан соң биз мына могул комнатага кирсек, бул жана жогоруда айткандай сыртка чыгып кеткен, өзүнө кирип кеткен баягы топкасы да. Ушул жерге тепловой насостун немеси турат, баягы негизги өзүнүн жана моторучу. И ушул жерден үйдү контролдоп турганга жайкысын муздатып, кышкысын жылытканга мүмкүнчүлүк алат. Анан мына бул жерден кирсек, бизде экинчи этажга көтөргөн лестничный площадка турат, жана биз солго кирип кетсек болот, же түз өтүп кетсек болот да. Солго кирсек, бул жерде көрдүңүздөр, бул гостевой зонасы, холл, второй свет менен көрдүңүздөр, потолок абдан бийик. Могул жерге жанагы американский кинолордо да кылып чоң люстра илип койсоңуз болот. Могул жерге караңыз, кандай телевизордо болсо, ТВ зона болсо, мына могул жерде болот да. Кышкысын ТВ зона могул жерде болот. Кааласаңыздар бул жерге азыр каминдердин түрлөрү бар, камин жасатып койсоңуз болот да. Абдан сонун көрүнүп калат. Анан эми бул жакка кирсек, бул зонасы болсо баягы ашкана зонасы да, тамак ичүү зонасы да. Ал эми кухняный стенка болсо, кухня мына могул жак бетине коюлат. Могул жак бети азыр толугу менен эки жак бети тең тоголок болгон кухонный стенка болот. Кааласа бул жерге островок да кылып койсо болот да. Анан азыр бул жерде да бир уктоочу бөлмө бар. Ошону да көрсөтүп кетели. Мынакей бул жакка киргенден кийин могул жерде өзүнчө биринчи кабатта бир бөлмө бар. Мынакей. Көрсөңүздөр болот, биринчи бөлмө. Бул бөлмөнү сиз кааласаңыз таза конокторго калтырып койсоңуз болот. Конок уктоочу бөлмө кылып койсоңуз болот. Үйдө ата-энеңиз бар болсо, ата-эненин уктоочу бөлмөсү кылып койсоңуз болот. Же болбосо жеке өзүңүздүн кабинетиңиз кылып алсаңыз да абдан сонун болот. Бул жерге болсо биринчи этажга баягы теплый пол кеткен. Жана ошондой эле мына могул жерде кондиционер турат. Көрсөңүздөр болот. Атайын турат бул кондиционер. Себеп дегенде мен дагы баса белгилеп кетем. Могундай терезелер тургандан кийин карасаңыздар, кандай чоңдуктагы терезе турат да. Карасаңыз могул жерде кандай чоң терезе турат. Бул терезенин баары не деген сөз да? Ушундай чоң терезе деген сөз, бул терезеден күндүн нуру кирет, үйүңүздү ысытат, жайкысын. Кышкысын болсо, ушул терезеден үйдүн жылуулугу чыгып кетет деген сөз да. Ошол себептен сиз современный заманбап үй салып атсаңыз, илгеркидей кичинекей терезе эмес, ар бир терезе ушундай от пола до потолка болот. Ошол себептен сиз кондиционированияны жайкысын, жана ошондой эле кышкысын жылытуу маселесин эске алып кетишиңиз керек. Сип панелден салынган үйлөр жылуулукту абдан жакшы сактайт, бирок үй эч бир сиз тараптан кыймыл аракет кылбай эле
өзү ысып же өзү муздай бербейт. Бул дуал сизге термостун гана милдетин аткарып берет. Ал эми үйдүн ичиндеги температураны кандай мындайча айтканда градустагы температура калат экениңизди ал түздөн түз сиздин чечимиңизден жана сиз кандай чечимдерин үйгө камтып кеткениңизден көз каранды. Мынакей бул жерге жанакы айтып атпаймынбы, тепловой насос коюлган деп. Тепловой насостор болсо бир эле учурда 3 милдетти аткарат. Бул үйгө коюлган тепловой насос отопленияны да милдетин аткарат. Ошондой эле кондиционирование үйдү муздатуунун дагы милдетин аткарат. Жана ошондой эле үйдүн ичиндеги ысык сууну дагы ушул тепловой насос камсыз кылып берет да. То есть 3 нерсени бир учурда аткарган тепловой насос коюлган. Мынакей эми биз ошол ашканадан, кухнядан биз могул жакка кирип кетсек болот. Бул жерде коридор турат. Коридордон биз могул бөлмөгө кирип кетебиз да. Бул бөлмө, бул не деген аңыраган бөлмө дешиңиз мүмкүн. Бул деген прачечный да. Эми жеңелердин мечтасы болуш керек. Баягы санузулдагы санузул таза туруп, ал эми прачечныйга таптаза өзүнчө бөлмө болсо, ал жерде өзүнүн корзиналары менен кир кийимге, таза кийимге, сушилкаң, стиралкаң жана башка баягы швабра, баягы үйдө колдонуучу нерсенин баары, шыпыргы болобу, баардыгы тең өзүнчө көзгө көрүнбөй ошол прачечныйда сонун болуп тура берет деген сөз да. Эми ал прачечныйдан болсо биз дагы бир бөлмөгө кирип кетебиз. Мынакей могул бөлмө. Бул эс алуучу зона бөлмөсү да, спа зонасы деп койсок болот. Ал спа зонага кирдик. Бул жерге мына телевизор коюлат, бул жергечи. Бул жерге сонун диван коюлат. Себеп дегенде биз ушул эле зонадан кааласак ачык жайкы террасага чыгып кетсек болот. Мынакей могул эшик аркылуу биз террасага чыгып кетебиз да. Же болбосо баняга кирип кетсек болот. Бул үйдүн өзгөчөлүгү. Мынакей үйгө кирдик. Киргенде могул жерде өзүнчө баня зонасы да, могул кудай буйрса парилкасы болот. Бул жак болсо душевой кабинасы болот. Мынакей. Бул жак душевой санузулу болот да. Эми бул бөлмө болсо, ортодогу бөлмө болсо, бул жерге да душ жасап койсо болот. Жана могул жерден көрдүңүздөр, биз ушул эле проектини Арашанга салганбыз. Азыр ал проекти сатылып турат, сатылып продажада турат. Кааласаңыздар, дал ушул үйдү сиз Арашандан сатып алам десеңиз, бизде азыркы учурда продажада турат. Бир эле нерсени өзгөрттү, байке, мына ушул жерге эшик коштурду. Анткени дегенде ушул жерге бассейн кошом деди да. Эми бул кыялыңдагы үй десек адашкан болбойбуз да. Бассейнге чыгып, баняга кирип, анан сиз бул жерден сонун парит сетип алып туруп, кайра бул жерге кирип, бир чынын чай ичип, анан балдар шашлык пышты десе, террасага чыгып кетсеңиз болот. Мынакей. Биз азыр сырткы ачык террасага чыктык. Террасадан биз болсо түз эле спа зонага кирип кетсек болот. Же болбосо могул эшик аркылуу биз деген гостиный, гостевой зонага кирип кетсек болот да. Бул абдан сонун. Баягы бизде өзүнчө терраса салып, өзүнчө баягы эмне баня салбай, баары тең бир бүтүп кеткенде сиз үнөмдөйсүз. Биринчиден фундаменттен үнөмдөйсүз, экинчиден баягы дубалдан үнөмдөйсүз, крыша жапкандан үнөмдөйсүз, фасадтан үнөмдөйсүз. Ошонун баары тең сизге бир бүтүп кетет да. Бул үйдүн өзгөчөлүгү мына биз азыр ачык террасага чыктык. Ачык террасага чыккандан кийин бияк бурчу болсо уже очоккана зонасы, барбекю зонасы да. Мынакей көрдүңүздөр, кадимгидей эле чоң казандар турат, бүт жасалган. Бул жерге болсо влагостойкий гипсокартон менен толугу менен орнотулат. Бүт туура жасалган да. Ушул жерге сиз балдарыңыз менен отуруп алып, шашлык бышырып, эс алып, үй бүлөңүз менен сонун кыргыздын тоосуна карап, ушул жерде үй бүлөңүз менен сонун жашай берсеңиз болот да. Жана террасадан биз өзүбүздүн немеге түшүп кетсек болот. Дальше участокко түшүп кетсек болот. Бул биз азыр биринчи этажды көрсөттүк. Дагы бир жолу баса белгилейм. Азыр бул 2026-жылы салынып аткан объектибиз. Площадь застройки 385 чарчы метр. Суммасы болсо биз под евроремонт деңгээлге чейин жасап берип атабыз. Ошол деңгээлге чейин $88,000 түзөт. Албетте сиз бизге келгенде такташканга жараша сумма өзгөрүшү мүмкүн да. Себеп дегенде бул жерде азыр айтып аткан суммада фасад жок. Сөйдөнгөндө фасад эске алынган эмес, фасадты баягы жана тамгадагылар келип өзлөрү жасап беришет да, буюрсачы. Эми экинчи этажды көрсөтүп берейин. Жүрүңүздөр. Биз азыр мына экинчи этажга көтөрүлүп келатабыз. Экинчи этажга көтөрүлүп келатканда азыр бул лестницанын темир каркасы коюлду. Муну болсо дальше ким кандай кааласа ошондой обшивать этип кете берсе болот. Мынакей көрдүңүздөр, караңыздарчы, второй свет деген кандай сонун,
карчы тоолорго мощный вид ачылат экен да. Тоолор деген сонун болуп ажайып көрүнүп турат да. Мындай үйдө айтып атпаймынбы, баягы Европага барбай эле, Америкага барбай эле сонун Кыргызстанда эле ушундай кылып жасаса болот. Эми караңыздар, биз азыр ата эненин уктоочу бөлмөсүнө кирели. Мынакей ата эненин уктоочу бөлмөсү абдан чоң терезелер менен мынакей. Мынакей бул жерде да тепловой насос турат. Бул кышкысын сизге отоплениянын милдетин аткарат. Жайкысын бул сизге кондиционердин милдетин аткарат. Жана ошондой эле ушул эле тепловой насос системасы баягы үйдү толук ысык суу менен камсыз кылат да. Эми кардарыбыз айтып атпаймынбы, стройкадан кабары бар кишкен атайын ушундай системаны койдурду. Себеп дегенде сип панель үйлөрдө биз үйдүн ичинде абаны жылытышыбыз керек, абаны муздатышыбыз керек да. Үй термос сыяктуу. Толугу менен ушул системаны 1 миллион сомго материал, работа баардыгын жасап берип жатышат деп кардар бизге айтты. Буларды болсо атайын ушуну менен заниматься эткен балдар коюп берип атышат. 1 миллион сомго коюп берип жатышат. Сиз кондиционер албайсыз. Сиз деген болсо беркиндей жанагы неме албайсыз, өзүнчө атайын отопление койбойсуз. Жана ошондой эле ысык суу маселеси дагы сизде түздөн түз чечилет. 18 киловаттык экен, бул 18 киловаттык экен. Где-то бир моментте учурда канча киловатт потреблять этет десеңиз, бир 2 киловаттка чейин потребление кылат деп айтты клиент. Үй абдан чоң, 385 чарчы метр. Ошол үйдү ушул эле өзү толук жылытып, толук муздатып жетишет. Эми мынакей биз мастер спальняга кирдик. Мастер спальняда жөн эле спальня эмес, бул жерге кирсеңиз, бул бөлмөсү гардеробный да. Гардеробныйдан болсо биз кайра өзүбүздүн жеке сан узулга өтүп кетебиз. Мынакей жеке өзүбүздүн сан узул. Бүт влагостойкий гипсокартон чапталган, анын үстүнөн дальше кафель кете берет. То есть үйдү туура колдонсо, үй эч бир маселе жаратпай сизге 100 жылга чейин кызмат кылып бергенге даяр. Анан SIP технологиянын мынакей могул жерден көрсөтүп берейин. Мынакей SIP панель деген болсо өзү ушундай болгон, биздин SIP панелдер ушундай ушул түздө болот. Эки жак бетинде ОСБ болот, ортосунда болсо пенопласт болот. Бирок бул тактай болгон себептен SIP панелдин өзүнүн негизги минус катары ударный стук, дук дейт да. Мисалы экинчи этажда сиз биринчи этажда отурсаңыз, экинчи этажда сиздин балдарыңыз чуркаса, балдар деген болсо согончок менен чуркайт. Согончок менен чуркаганда бул дук деп дүңкүлдөшү мүмкүн да. Бирок ошол маселени чечиш үчүн мынакей бул жерден көрсөңүздөр болот. Азыр биз азыр экинчи этажда турабыз, бирок бул жерде көрсөңүздөр болот, эме көрүнбөй эле, ОСБ көрүнбөй эле да. Себеп дегенде биз атайын экинчи этажга бул жерге шумоизоляционный пенополистирол бетон куюп кеткенбиз. Шумканы албетте бул 100% чече албайт, бирок кескин түрдө шумоизоляция маселеси чечилет да. Бул монолит сыяктуу болуп калат дагы. Жана ударный стук мындайча айтканда жокко барабар боло баштайт. 100% чечилбейт, бирок 70-80%ке чейин маселе чечилет да. Бул кантип жасалат десеңиздер, биз SIP панелдин үстүнө атайын подложка кылып сталкер таштайбыз. Сталкердин үстүнөн болсо пленка кылабыз, гидроизоляциянын милдетин аткаргандай. Анын үстүнөн болсо биз сеткамак таштайбыз дагы. Сеткамактын үстүнөн болсо пенополистирол бетон куябыз 5 см. Жана анын үстүнөн наливной пол куюп салабыз. Көрдүңүздөр, потолок болсо мынакей пенопласт менен жылууланган. Кааласаңыздар SIP панель менен да жылуулап бере алабыз. SIP панель менен жылууласак кичине кымбатыраак айланат, бирок баягы үйдүн эмесине да андан да жакшы болот да. Бирок биз атайын баягы клиенттерде ушунча үйдү жылуу кармап туруп, бирок потолоктон жылуулук чыгып кетпесин деп, биз деген болсо астынан пенопласт менен обшивать этип туруп, үстүнөн болсо пенополистирол бетон менен заливать этебиз дагы. Жана стыктарын болсо бүт пена менен чачып 3 слойдук утепление болуп калат да. Эми мунун ичинен болсо мына ушунун үстүнө эле гипсокартон чапталат, же болбосо башка баягы потолокту кооздогон материал менен жасалып кете берсе болот. Бул второй свет, бул жерге перилалар коюлат. Анан бул жерде дагы бизде 2 уктоочу бөлмө бар. Мынакей. Биринчи детскийге кирели. Биринчи детскийге кирсек, абдан кенен детский комнатасы. Бул жерде дагы тепловой насостун системасы коюлган. Бул отопление жана кондиционирование. Бизде кез-кезде кээ бир клиенттер түшүнүп алат экен, баягы SIP үйлөргө таптакыр отоплениянын кереги жок, же таптакыр кондиционердин кереги жок депчи. Ал чындыкка дал келбейт. Милдеттүү түрдө система отопления же система кондиционирования болуш керек да. Бирок маселе сиз кайсы түрүн коесуз да. Таптакыр отопление койбой койгондо үй өзүнөн өзү жылый бербейт да. Дагы бир өзгөчөлүгү,
бул үйдө бизде бир эмес 2 терраса бар. Мынакей. Эми мисалы мен айылда чоңойгом. Айылда деген биз ушундай көчөдө уктап, жайкысын только эшикте уктачубуз. Сиз дагы балдарым, менин балдарым эшикте уктап, жайдын шилдесинде баягы таза аба менен дем алсын десеңиз, мынакей. Кыргыздын сонун ала тоосуна види менен моундай болгон сонун террасасы бар. Бул жерде сонун кылып жасап берип койсо болот да, балдарыңыз отуруп алып ушул жерден жайкысын сабагын окуса болот да. Мынакей бул жерде шатуу турат. Шатыдан болсо бул жерге атайын кичинекей люк калтырылган. Бул люк деген болсо биз крышага доступ алганга. Бул жерден накталай көрсөңүздөр болот. Крыша болсо биздики металла черепица менен жабылган. Эми биз эле ошол эле террасадан биз экинчи уктоочу бөлмөгө кирип кетсек болот. Мынакей. Экинчи уктоочу бөлмө. Бул жерге да тепловой насос коюлган. Баса белгилеп кетейин. Бул тепловой насостор воздукту да жылытып берет, экинчи этажда жана воздукту да муздатып берет. Ал эми биринчи этажда болсо теплый пол, кухонный зонада, баняда, жанагы ашкана жактарда болсо бүт пол менен теплый пол кеткен дагы ушул эле тепловой насос ошол жерлерди дагы жылытып берет. Мынакей биз кайра немеге чыктык, баягы холго чыктык. Холго чыкканда бул жерде баягы экинчи кабаттагы общий сан узул турат. Мынакей бул жерден да көрсөңүздөр болот, жакшылап карасаңыздар болот. Мынакей тепловой насостун немеси, эле жанагы өзүнүн кеткен суулары болсо ушинтип атайын жасалып берип кетип жатышат. Муну башында карап кеткениңиз жакшы, себеп дегенде мына недавно эле биз бир үйүбүздү барып тарттык, клиентибиздикине абдан чоң үй экен. Бирок кардарыбыз болсо таптакыр үйүнө ал деле ушундай эле чоң терезелери бар, ал деле ушундай эле келтеген үй, бирок таптакыр кондиционер же болбосо отопление коюлган эмес экен да. Андай кылган дагы болбойт. Ошол себептен баягы кандай десем, ар бир технологиянын өзүнүн плюсу бар, ар бир технологиянын өзүнүн минусу бар. Бүт нерсе өз эрежеси менен жасалса, эч бир маселе болбой, сизге жылуу, заманбап, энергия эффективдүү жана эң мааниси жер титирөөгө бекем үйүңүз Америкадагыдай болуп, сонун кызмат кылып